Биздин бийлик өзүнүн жарандарын атып, уш жерге дагы сөөктөр жатарын мен ошондо ойлоп отурмун. Чоңдорго ушуну айтканда, силер кантип далилдейсиңер бул саясий репрессиянын сөөктөрү жатканын, бүт катмарлардын баары кеткен. Жашы 90дон 14 жаштагы балага чейин. Бул тоталитардык системанын табигаты ошол экен, коопчулукту боорекиндей дайыма кармаш керек болчу да, коркутуп, кармап туруш керек болчу да. Саламатсыздар, урматтуу клубтун көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Айзебек Мукамбетов. Бүгүн Атабейит комплексине жакында эле директор болуп дайындалган тарых илимдеринин доктору жана коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Саламатсызбы, Болот мырза? Бүгүн ошол сиздин жалпы илимий эмгектериңиз тууралуу жана ошондой эле Атабейит комплекси жана репрессиянын курмандыктары тууралуу сөз кылалы деп жатабыз. Эң башында ошол сиз ошо илимий эмгектерди жазууга эмнеден улам келип калдыңыз? Илимий эмгектериңиз тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Негизи мен ойлойм, мен илимге кызыкканымда болгондо дагы тарых илимине кызыкканыма ушул экил Атабейит себеп болду деп айтам. Эмне дегенде ушул 91-жылы ошол коопсуздук кызматта анда жаш капитан учурумда ушул экил Атабейит табылгандан кийин ушул репрессияга дуушар болгон биздин жетекчилер, Кыргызстандагы жарандар ушул репрессия болгондордун сөөгү ушул жерде табылгандан кийин ушул темага мага аябай жакын болду. Ошол оперативдүү коопсуздук кызматта иштеп жүрсөм дагы дайыма ушул эки эсимде болду. Эмне дегенде 91-жылы муну казуу жумушунан кийин, кайра көмүү аземинен кийин коопсуздук комитетке ушул эки көп каттар, көп арыздар түшө башташты. Ошондо коопсуздук кызматтын жетекчилиги ушуну кайра актоо процессине мени ушул экинде ошол жумушка дайындап, ошол репрессияга дуушар болгондордун баягы КГБдын архивтерин изилдеп, актоо жумушун иштеш үчүн көп убакыт, анан көп ошондо мен чоң таасир кылды десем болот. Ошонун артында анан негизинде ушу тарыхый коопсуздук кызматтын Кыргызстандын тарыхын изилдеп, ал кандидаттык ишти бүтүрдүм 12-жылы. Анан ошондо баягы диссоветтин биздин окумуштар дагы айтты, Кыргызстан боюнча бул репрессия, саясий репрессия тема боюнча изилдеген иштер жок. Тем более мен баягы коопсуздук комитеттин архиви менен иштеп калган үчүн ошол жердеги материалдардын негизинде докторлук ушул багытты улантыңыз дегенден ошолор менен ошолорго макул болуп былтыр силер айткандай ушул репрессиянын Сталиндик репрессиянын жөнүндө докторлук илимди коргодум да өткөн жылы. Анан ушул Атабейит комплекси 1991-жылы баягы эгемендүүлүк алганга чейин ачылып, баягы каза болгон адамдардын сөөктөрүн кайра жашыруу иши болгондо, кайсы бир деңгээлде ошол эгемендүүлүк алганга чейин ошол сталиндик репрессиянын курмандыктарынын ачыкталганы, табылганы кайсы бир деңгээлде мындай белги катары болгон деп дагы баласак болот да. Анан Атабейит комплексинин деги эле Кыргызстандын тарыхында, жалпы эле КМШ өлкөлөрүнүн тарыхында кандай орду бар деп эсептейсиз? Туура айтасыңар, бул эгемендик мындай эгер тарыхый хронология кыла турган болсок, 30 августта Моуреки 137 кишинин сөөгүн кайра көмүү аземи болду. Билесиңер 91-жылы, 31 августта эгемендик жарыяланды. Казуу иштери, муну изилдөө иштери 90-жылы эле башталган. Эмне дегенде анда Кыргызстан Совет Союзунун алкагында болгон республика болчу. Силер билесиңер, Горбачев келгенде Совет бийлигине ошол эки киши баягы демократия дегенди, кайра баягы перестройка,
ачык айтуу деген процесстер башталган ошонун учурунда. Ошо 89-жылы эле ошол Совет Союзунун Горбачевдун указы менен ушул экил саясий репрессияларга көңүл буруш керек деген ошолордун указы уже ишке ашып иштей башташкан. Бул жер ачыла электе эле уже кайра жана актоо процесстери мындай чоң масштабта эмес, бирок уже башталган да. Анан бул тагдыр экен, тагдырдын буйругу экен. Ошол орундарды дагы ушул репрессиянын көмүлгөн жерлерин дагы издөө маселеси ошондо Горбачевдун учурунда эле коюлган да негизи. Бирок ошон үчүн баягы мага бул маалымат келгенде бул бизге керектүү, коомго керектүү, республикага керектүү экенин баалаган үчүн мына Коопсуздук комитет анда башкарма генерал-лейтенант Асанкулов ага да туура баа берип, ошону казуу жумушуна уруксат берген да. Хотя мен айтайын, биз бул маалыматты жаңы мен таап 90-жылы кышында мен чоңдорго ушуну айтканда, ушунун казыштын кадети барбы жокпу деген суроолор пайда болгон, күнөөм саналышкан. Силер кантип далилдейсиңер бул саясий репрессиянын сөөктөрү жаткан, может быть башка эле кишилердики деген каршы болгондор да болгон да. Ушул Коопсуздук комитетинин ичиндеги эле кызматкер чоңдордун арасынан. Бирок биз далилдеп бул казыш керек, эмне дегенде 38-жылкы НКВДнын кылыктарына бүгүнкү Коопсуздук Кыргызстандын комитеттин кызматкерлеринин эч тиешеси жок. Наоборот, биз ошол экини казып, биз бүгүнкү Коопсуздук комитет биз деген башка жол менен барабыз, өзүбүздүн элибизге эч качан кордук көрсөтпөйбүз, репрессия кылбайбыз деген маани менен ушул экини ачыш керек деген максат менен негизи биз ушу маалыматты алып, аягына чейин иштеп, 91-жылы июль айында 2 жуманын ичинде ошол таап чыктык да. Эми мен айтып кетет элем, мен айтам, ушу Совет Союзунун биз алгачкы болуп, биринчи республика болуп ушул экил ишти баштап болгондо дагы казганда ошол биздин бул археологический уникалдуу табуу деп эсептелет. Эмне дегенде казуу иштеринде биз мен жанагы казбаш керек дегендер ошондой пикирлерден аябай коркуп аттым да, кантип биз далилдейбиз депчи. Ошон үчүн биз аябай чоң кылдаттык менен казып атканда мынакей тагдырдын буйругу экен, ошол Төрөкул Айтматовдун, Жусуп Абдрахмановдун ушул эң астында, жана казган мештин астында ошолордун жана обвинительный заключение документтери чыгып атат. Мынакей ушу 53 жыл жатса дагы ушул эки чирип калыптыр, капкара болуп, бирок окуса болот да. Ушул 5-ноябрь 38-жыл ошолорду эл душманы катары атылсын деген. Ошонун негизинде архивтен карап көрсөк, ушу мен чоң атылган 137 кишинин фамилиялары чыгып атат. Бул чыккан жанагы меш күйгүзгөн, жана кыш күйгүзгөн мештин ичинде дагы кишинин саны да 137 киши болуп атат. Ошол экинде далилденди да, бул аябай чоң уникалдуу табуу деп эсептелебиз. Ошон үчүн туура бааланып, анан 30 августта мына бул жерде кайра кою аземи болуп, 31 августта эгемендик болуп, ошондо Чыңгыз Төрөкулович ата бейит деген атка консун деген ошол экин сунуш менен мынакей бүгүн ата бейит болуп турат бул жерде. Барыбыз ошол саясий репрессиянын курмандыктары тууралуу ошол Бүбайыр апанын баягы эрдик менен айтып чыккан аркылуу биз ошону билип калдык деген мындай ошол аркылуу билдик да. Айрымдары ошол Бүбайыр апанын окуясы аркылуу ошол саясий репрессиянын курмандыктары тууралуу мындай жеңилирээк маанайда элге жеткирип берүүнүн бир жолу болгон дегендер дагы бар да. Анан ошого сиздин оюңуз кандай? Жеңил ойлуу деген кандай түшүнсө болот? Бул эже мынакей 5-ноябрь 38-жыл 8 жашар кичинекей кыз болгон. Ал кыз ушул эки жерде жашаган, ушул эки жанагы сөөктөр чыккан жерде кичинекей чагында ойногон. Атасы
көз жумарда аманат кылып кызына 78-жылы айтып кеткен, аманат кылып оореки жерде ушундай жатат сөөктөр, убактым келсе, мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз айткын деп. Бул атасынын аманатын аткарайын деп, бул ошо жылдан баштап эле ошону эңсеп жүргөн бул адамчы эже. Бирок убакыт болгон жок. Брежневдин учурунда муну айткан керек. Даже эгемендиктин астында уже жана Горбачев айткан жана ачык айтуу, перестройка, демократия деген процесстер башталган учурда убакыт келген экен деп дагы ошондо бир топторго кайрылса көңүл бурбайбы, же болбосо бир четинен кайдыгерлик кылыппы, же дагы бир четтен сөзтеки коркуппу, бул коопсуздук, бунун кереги жок бизге деп ошондой жооптор болгон үчүн бул Бүбүр эже уже тынчтана баштаган да. Эмне дегенде ошол учурда катуу ооруп, диги ашказанын язва болуп, кан түкүрүп атамдын аманатын аткара албай каламбы деп корккон үчүн мен ошол маалыматты билип калып жолугуп, эже айтып бериңизчи, эмне сизде диги ушу сырыңыз бар жүрөктө деген анан мага ыйлап, ушу декабрь 90-жылы ушунун баарын айтып бергенде мен адам катары эң ишендим. Мен ушурекини жардам бергенге убада бердим эжеге. Анан Кудай буйрса мына жыйынтыгын өзүңөр көрүп атасыңар, Атабейт ачылды. Ал эч качан мындай жеңил ойлук деп мен айта албайт элем да, эч качан. Кээ бирөөлөр мен уктум мындай бир пикирди. КГБ бул Атабейт жөнүндө, бул Чоң Таштагы ушул жерде кабылзыл көмүлгөн сөөктөр жөнүндө маалыматы бар болчу. Муну жашырып жүрчү, билчү. Бирок анан демократия келип эле, коркуп эле, коомдукка жагалданган үчүн муну ачты деген пикир бар да. Мен буга аябай каршымын да, мындай пикирге мен макул эмесмин. Муну эч качан, эч КГБ муну атайын кылып, бир сценарий кылып түзүлгөн иш эмес. Мына мен силерге айткандай, муну деген эженин демилгеси менен мага айтып, мен айтып атпаймынбы, даже мен уже жетекчилерге бул маалыматты айтканда алар дагы кооптонуп, ачыштын кереги барбы казы жумушту, же жокпу деген пикирлер болгон. А кээ бирөөлөр айтат, мисалы бирөө демократияга Акаевка жагалданып, бирөө Чыңгыз Айтматовго жагалданып, КГБ билген жерин каза койду. Ал эң туура эмес. Анан ушул сиз 10 томдук чыгаргансызда, Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары депчи, бул жерде ошол 20 миңдей кишинин аты аталган, башкача айтканда аты жазылган десек болот да. Ошол сиздин китепте 20 миңдей адам жазылган, бирок негизи репрессияга кабылган адамдардын же болбосо эл душманы деген жалаага кабылган адамдардын саны дээрлик андан дагы көп болушу мүмкүн да. Тарыхчы катары айта кетсеңиз, негизи болжол менен канча, анан аны так санын аныктоо ушунча кыйынбы? Жакшы суроо бердиңиз. Мен жана башында айткандай, баягы мен Атабейтти ачкандан кийин менин тагдырым байланып калды деп атпаймынбы. Ушул 91-жылы казуу иштери бүткөндөн кийин, боореки кайра көм аземи болгондон кийин буквально эртеси КГБга арыздар келе баштады да. Каттар келе баштады. Тим эле жүздөгөн, миңдеген. Ишенич пайда болду. Коомчулукта, биздин жарандарда, баягы илгерки заман бүтүптүр, биздин дагы аталарыбыз жаткан жери кайда? Биринчи суроо. Экинчи суроо, биздин атабызды качан актайсыңар, биздин атабыз, чоң аталарыбыз эл душманы катары кеткен деп. Анан ошол эки каттардын негизинде процесстерди баштадык да, актоо процесстери. Мен ошол жерде, ошол отделде 4 жыл иштеп, 8 миңге жакын кишини актап, баарын компьютерге киргизип отуруп, анан башка жактарга которулуп, анан 12-жылы кызыктым да, баягы жумуш эмне болду десем, тилекке каршы ал жумуш токтолуп калыптыр. Анан 12-жылы мен КГБнын коопсуздук кызматтын жетекчисине кайра кирип, ушу жумушту кайра жаңыртып бүтүрсөк болот эле деген суруш менен, анда мен ГКМБнын институтунун жетекчиси болуп баргам. Анан алар туура түшүнүп, уруксат берди да, эмне дегенде СНГ боюнча бир топ республикаларда ушундай орустар мисалы белая книга памяти деп чыгара баштады да, ушу репрессия болгондордун аттарын. Эмеки эмне дегенде бүгүнкү күнү булар
жаткан жерин билбегенден кийин биздин ушуреки бир парызыбыз ушуларды эстеген ушул хотя бы болуп атат да. Кыргызстанда бүгүнкү күнү канча миң киши атылса дагы жалгыз ушу ата бейитте гана табылган сөөктөр ушу жер эле. Башка жерлерде атылган. Ошто, Нарында, Көлдө, мына ошол жерде областтардагы НКВД түрмөлөрүндө жүздөгөн кишилер атылган. Бирок алардын орду эмгиче табыла элек. Анан биздин ушу бүгүнкү ушул арбактарын сыйлап ушу репрессия болгондорду деп анан ушу 13-жылы баштап бир 4 жылдын ичинде мына архивке кайра кирип институттун баягы мугалимдери 4 жылдын ичинде 14,5 миң архивдеги ушул репрессия душар болгондордун иштерин бирден изилдеп, бирден ошол эки фамилияларды архивдеги түшүрдүк да. Анан алардын баарын кайрадан форматка киргизип, кыргызча которуп, анан 20-жылы мына бет ачар болду. Болгону 100 эле нуска. Эмне дегенде, эмнегедир өкмөт тараптан колдоо болгон жок. Бирок мен өзүмдүн ата уулдук парызым деп, мен өзүмдүн каражатыма болгон 100 нуска чыгардык да. Силер айтып атасыңар, мына биз жанагы 14 миң деланын ичиндеги эмелерди, фамилияларды киргиздик бияка, туурабы? Албетте 30-жылдары, 38-жылы бу жерге документалны жанагы фамилиялары КГБда болгондор гана түштү да. Ар бир үй бүлөдө практически мынакей репрессия болгондор болду. Документке атасы түшкөнү менен бирок ошол кордукту көргөн үй бүлөсү, аялы, ата-энеси, балдары, аларды деле репрессия болду десек болот. Бирок алар документально түшкөн жок да. Ошон үчүн кээ бир айтат, кыргыз элинин көбү 100-гө жакын, 100 миңге жакын репрессия болду деп. Бирок алга деле мен макулмун. Бирок документ болгон документтер мисалы ушулдай болуп атат да, 100 миң эмес. Бир категориялар бар, алар акталбагандар. Алар бир 20 миңди биякка киргизсек, может быть 4-5 миң дагы актал электер бар. Бирок репрессия болгондор. Алардын сааты келет деп ойлойм да. Ошо менен даже бир эметсек, бир 25 миңдин тегереги репрессия болду деп азыркы күнү Коопсуздук комитетинин архивинде маалымат бар. А жана 100 миң деп кээ бирлер айтат, мен мындай адамгерчилик эмоциональный жагын түшүнөм. Айтып атпаймынбы, бала чака бар, туугандардын баары репрессия, атасын алып кеткенден кийин туугандардын баары баягы репрессиянын үй бүлөсү деп бир топ кордук көрүштү. Бирок алар эми документке кирбей калган үчүн аларды репрессия болду деп бүгүнкү күнү алар маалымат жок да. Ошон үчүн ушул экини так билишибиз керек да. Кээ бирөөлөр айтат, бул 100 миң, кээ бирөө айтат 40 миң деп. Мисалы диги Пласких деген академик ушу 30 жыл мурун эң биринчи диги илимпоздор алгачкы болуп КГБга бир айга жакын архивтерди иштеп, бирок 4 жыл эмес бизчилап. Ал бир айдын ичинде ушул Жусуп Абдрахмановдун архивтери менен тааныш, ошол экинде ал киши божомолдоп 40 миң киши репрессия болду деген эмгиче кээ бир китептерде, тарых китептерге жазылып калган да. Ошону биз бобуреки жумушту бүткөндө, мен дагы биздин тобубуз бүттүк дегенде санап көрсөк 40 миң болбойт да. Анан ай кандайча 40 миң болбой калды. Диги Пласких 40 дебеди беле деп. Анан ойлоп көрсөк эми ал бизчилап жанагы деланын баарын караган жок. Божомолдоп айтып койду. Бир четинен, экинчисинен карап көрсөк, мындай дагы эме таптык да. Мисалы 30-жылы жана колхоздорду уюштуруп атканда раскулачивание деп бир катуу бир репрессия болгон. Анан ошолорду кулак катары 8 жылга, 10 жылга түрмөгө отургузгандар, түрмөдөн 8 жылдан кийин 38-жылдарга келип калганда алар, сен көчөгү кулаксың, сен баары бир душмансың деп экинчи жолу репрессия кылгандар да бар да. Бир киши 2-3 жолу репрессия болуп калгандар бар. Ошон үчүн ал диги Пласких божомолдоп айтылган 40 миң деген. А биз болсо мынакей документально тактадык да, бөреки 20 миңге жетпейт бул жерде. 20 миңдин тегереги деп айтсак болот да. Эми бул
10 томдук бул бүгүнкү күн уникалдуу китеп десем болот. Эмне дегенде бул жерде алфавитный порядоктон Адан Яга чейин 55 улуттун өкүлчүлүгү бул жерде бар. Эң көп репрессия болгон Кыргызстанда бул кыргыздар, экинчи орустар, уйгурлар, өзбектер, немистер, 55 улуттун өкүлү бар. Андан башка мына бүгүнкү күнү бүт 7 областыбыздын өкүлдөрү. Биз өткөндөн кийин бир санап көрсөм, 700гө жакын Кыргызстандагы айыл, бүгүнкү күнү азыр бирөөлөрдөн сураса Кыргызстанда канча айыл бар десе билбейт. Бул китепте 30-жылдары 700гө жакын айылдын тургуну. Практически получается ар бир айылдан репрессия болгондор бар да. Ошон үчүн кээ бирөө ушу китепте өзүнүн туугандарын тапкандар көп болуп атат да. Азыр ошол 1920-жылдан 53-жылга чейин 20 миңдей адам репрессиянын курмандыгы болгон деп атпайбызбы? Анан тарыхчылардын айтымында ушун ар кандай бир версиялар бар экен да, ушул сталиндик режимдеги репрессияга эмне себеп болгон дегенчи. Анын ичинде ошол согушка чейин мындай элди коркутуп же болбосо бийликти дагы күчтөндүрүү максатында болгон деген дагы божомолдор бар да. Сиздин ошол тарыхчы катары ушул ар кайсы улуттарды же болбосо ар кайсы адамдарды кулакка тартып репрессиянын курмандыгы кылууга репрессияга эмне себеп болгон деп эсептейсиз? Бул негизи мынакей 20-жылда деп атпайбызбы? Негизи Совет бийлиги бизге 18-жылы келген, туурабы? Ошол 18-жылдан баштап эле негизи жаңы Совет бийлиги келгенден баштап жаңы бийликти курганда дайыма репрессия болот. Түшүндүк бөстүк, жакшы түшүнүктүү жумуштарды өткөзбөгөн үчүн каршы болгондор көп болгон. Эмне дегенде мына бизде Атабейт комплексте азыр 16-жылдын мемориал турат, туурабы? Үркүндүн. Мына элестеткиле 16-жыл үркүн болду. 2 жылга жетпей кайра эле ошол орустар келип жаңы бийлик курабыз дегенде эл каршы болгондор көп болгон да. Аны эч түшүндүрүү жумуштары болгон эмес. Ошон үчүн каршы көрсөткөндөр да көп болгон. Эмне үчүн 18-жыл эмес, 20-жыл? Эмне дегенде 18-жыл Совет бийлиги келгени менен Кыргызстан анда жок болчу. Биз Түркистан аймагында кирген өзүнчө бир территория болчубуз. Эмне дегенде биздин түштүк областтар анда деги Андижанга кирчи, биз болсо деги Аулията деги Семиречье Жети сууга кирчибиз. Анан кийин мынакей бөлүнүп өзүбүз республика болду. 20-жылдан баштап мына 18-жыл Совет бийлиги келгени менен коопсуздук жана биринчи алардын деги органдары ЧКИС деп атпайбы, Дзержинский. Алардын офис контору Ташкентте болгон. Ошон үчүн биринчи документтер, архивдин баары азыр Ташкентте. Бул жерде биринчи офиси 20-жыл ачылгандан баштап, 20-жылдан баштап гана архивтери бар да. Ошон үчүн 20-жылдан баштадык. Эгерде мисалы 20-жылга чейин ушул Ташкентте деп атпайбызбы? Эгерде Ташкенттеги архивдерди да караса, ал жерде демек кыргыздардын репрессияга кабылгандар чыгышы мүмкүн. Кудай буйрса, бул алгачкы биздин илимпоз тарыхчылардын жумушу да. Алар менен сүйлөшүп, маалыматты сурап, бул аябай чоң астыда жумуштар турат да, муну жылдырыш керек асты обязательно. Бул ошол биринчиден, экинчиден Сталин бийликке келген сайын анын өзүнүн бийлигин бекитиш үчүн бул авторитардык система, бул өзүнүн баягы тоталитардык системанын негизги табигаты ошол да. Тегеректин баары тең бул душмандар катары көрүлгөн. Анан бул өзүнүн коомун жаңыртыш үчүн баягы илгерки мурунку байланыштар менен болгондордун баарын тең жокко чыгарыш керек болчу, жаңыртыш керек болчу. Мен айтайын, бул тоталитардык системанын табигаты ошол экен. Ошол эле өзүнүн мисалы НКВД, ОГПУ, ЧК деген курал да бул. Ошо бийликтин куралы. Ошол жердеги кызматкерлерди кийин курал катары өзүлөрүн да репрессияга тарткан да. Мына бул 10 томдо 120 НКВДнын кызматкери бар. Бул жерде бүт Кыргызстандагы коомчулуктун бүт катмарлары, мисалы биринчи жетекчилерден баштап
министрлер, 200-ге жакын колхоздун башкармалары, райком секретарлары, мугалимдер 100-ге жакын, интеллигенция, илимпоздор, жок дегенде артисттер дагы бар да. Колхозчу жумушчулардын бүт катмарларынын баары кеткен. Жашы 90-дон 14 жаштагы балага чейин. Муну коопчулукту Баурекиндей дайыма бир кармаш керек болчу да, коркутуп, кармап туруш керек болчу да. Бул тоталитардык системанын негизги табыйгаты ошондой. Анда демократия деген жок болчу азыркыдачы. Анан ушул айтып атабыз да, канча адам репрессиянын курмандыгы болду, анан ошолорго тарых өз баасын берди деп эсептейсизби? Тарых, мынакей азыр силер ушу тарых музейинде турасыңар, ушу Кыргызстанда ушу Атабейит ыйык жер. Мына Бауреки силер жанатан маек түзүп атабыз, 137 киши. Анын арасында мына ушул 137 кишинин арасында биринчи жетекчилер Кыргызстанды түптөгөн 17 улуттун өкүлү, уш жерде жетекчилерден башка мынакей карапайым жумушчулар, карапайым колхоздогу иштеген дыйкандар. Бул эмнени көрсөтөт? Бул ошол тоталитардык системанын элге жасаган мамилеси. Кыргызстанда башка саясий репрессияга деген музей жок. Бул уш жер. Бул мындай туура түшүнүш керек. Бул 137 кишиники гана эмес. Бул жерде негизи саясий репрессиянын темасы камтылган чоң музей болуш керек деген биз ойдобуз. Биздин астыдагы максат ошол да. Бүгүнкү күнү мына Атабейитти чоң ыйык жерде эсептесек болот. Эмне дегенде мына 16-жылкы мемориал турат. Атабейит репрессиясы мынакей турат. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун сөөгү бул жерде жатат. Мына 2010-жылкы апрель революциянын баатырларын таазимдеген музей ачылды. Бул жерде ушул Кыргызстандын кандуу барактарынын өзүнчө дайыма эстей турган бир ыйык жер болуп атат да. Ошон үчүн бул жерге көңүлдү биз патриоттук сезимди тарбиялаш үчүн аябай чоң деңгээлде беришибиз керек. Жакында эле президент да айтты, Кыргызстандын келечеги куруш үчүн эң биринчи очередь патриоттор керек деп туурабы? Мына патриоттук сезим мен ойлойм Баурекинде ыйык жерлерден башталат. Тилекке каршы мен айтып кетейин, бүгүнкү күнү патриотизм деген, патриоттук деген сөз аз айтылып калды. Биздин мектептегилер тарых сабактарына көңүл бурбайт. Ошон үчүн мына биздин азыр мен бул жерге жетекчи болуп келген биринчи максатым ушул шекил Атабейиттин маанисин көтөрүш бийик деңгээлге. Эмне дегенде тилекке каршы мына мен силерге айтып кетейин, мына жанатан айтып аттык. 91-жылы ачылды, туурабы? 91-жылы 30 августта кайра азем коюш аземи болду. А бул музей деген 10 жылдан кийин курулуп атпайбы? Эмне үчүн? Бул дагы бийликтин жасаган мамилеси болуп атпайбы? Мына бул музейге азыр курулганы 22 жыл болду. 22 жылдан бери бир ремонт болуп турду. Хотя бүгүнкү күнү чоң жетекчилер, башка мамлекеттин президенттери келгенде уш жерге ыйык нерсе жер деп көрсөтүп атат, туурабы? Бирок эмнегедир дагы көңүлдү буруш керек да, буякачы бул жерге сыймыктана тургандай биздин тарыхыбызды сыйлашыбыз керек да. Просто президент келип эле гүл кайып кеткен жер эмес бул деген. Бул жер деген жаштар көп келиш керек. Жаштар келип бул жерден тарбия таазим алыш керек. Бул жерден жаштар келип өзү Кыргызстандын жана кандуу барактардын тарыхын билиш керек. Ошондон патриоттук сезим пайда болуп, ошондо мисалы кыргыз жигиттерди сурасаң эмне кыласың десе эртең Америкага кетким келип атат, жок дегенде Турцияга кетем. А биз Кыргызстанды ким коргойт? Кыргызстанга ким кызмат кылат? Ошон үчүн Баурекки жер ойлойм мунун Атабейиттин мааниси аябай жогору. Биз ушул эки жерге көңүл бурушубуз керек. Демек ошол жаштар же болбосо бийлик өкүлдөрү ошол Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктарын билсе, аларды бааласа, демек тарых өз баасын берген болот деп эсептейсиз? Берет да. Мына мен мисалы бир эле өзүмдүн ой пикиримди айта кетейин. Сиз
макул болушуңуз мүмкүн, бирок ойлогонго бир кызык факт да. Мына мисалы 10-жылы апрель революция деп коебуз, ошол экиндеги курмандыктарды ушул жерге коюшту. Мен да келгем ошондо, топурак салайын деп. Ол жерде 10 миңден ашык киши, аябай көп киши болду. Ошондо мен четинде туруп мен ойлодум. 91-жылы бул ата бейитти 53 жыл мурун ошондо 38-жылы атылган биздин жарандарыбызды атып атканда, ошолорду казып атканда ошолордун сөөктөрүн. Дагы бир убакта биздин бийлик өзүнүн жарандарын атып, уш жерге дагы сөөктөр жатарын мен ошондо ойлоп турмун. Тарыхчылар айткандай, баягы тарых спираль болуп кайра келет деген ушул болот атпайбы? Эгерде бийлик өзүнүн тарыхын унутса, же болбосо өзүнүн ушул тарыхынан сабак чыгарбаса, ошондой кандуу тарых кайра кайталанып атпайбы? Көрдүңөр? Ошон үчүн жанагы бекер коюлган жок да, аларды ата бейит деп, бала бейит болуп астында жатат диякта. Тарых кайталанып атат. Ошо тарых кайталанбаш үчүн ошону билиш керек да, билиш керек. Тилекке каршы кээ бирде мына жаштар азыр репрессия десе билбейт. Рональдо, Мессинин футболканын номерин билет, мисалы футболисттердин, да. Кыргызстандын тарыхын билбейт. Бул эмне? Жакшы эмес, туура эмес. Туурабы? Анан ушул саясий репрессиянын курмандыктарынын аты ушул бул китепке чагылдырылган да, ал эми ошого күнөөлүү адамдардын аты айтылабы, аларга карата тарых кандай басым бердиби ушул репрессияга себеп болгон, буйрукту аткарган, буйрук чыгарган кишилерге карата тарых өз басым бердиби аларга? Эми бул жерде коомчулукка, илимпоздорго көп жумуш десеңер. Бул жерде мынакей 20 миң жакын кээ бирөөлөр туугандары таап атат, кээ бирөөлөр тааппай атат, кээ бирөөлөр кайдыгерлик болуп билбей калып атат. Мен айтып атпаймынбы, ошон үчүн эстетиш керек да. Мен бир байкаганым, ушул эгемендик болгондон бери 20 жыл, 30 жылдан ашты. Биз саясий репрессия дегенде эле ушул илимий конференцияларда биздин ушул репрессия болгон жетекчилер жөнүндө мындай токтолуп кетебиз да. Бирок бул жердеги андан башка кишилерге силер айткандай таазим кылып эметкен изилдөө дагы боло элек. Мен айтып атпайм, бул жерде мисалы 200-гө жакын башкарма да. Ошолордун балдары барбы, жокпу? Мен ичим күйгөнү, мен айтып атпайм, бул 100 болгон экземпляр чыкты да. Ошонун жарымы, бул 10 томдуктун жарымы чет мамлекеттиктер алып кетти билип. Америкадан баштап, аянкысын Швецияга жиберди. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандары билсе деле, же болбосо бир окуу жайы же музейлер алгысы келбейт, мисалычы. Көз караш кандай эмнеге? Же болбосо мен атамды таайын деп аракет кылып тапкандар дагы бар. Ыраазычылыгын билдирип ыйлагандар да бар. Бирок эмнегедир көпчүлүгү кайдыгерлик да. Ошол экини эметип, ошол экини чагылдыралып. Мисалы, азыр биздин астыда, бул музейдин астында бир ушул чоң бул эки жердин имаратын, залын чоңойтуп, ошол жердеги мурун репрессия болгондордун туугандары менен байланышып, мен мисалы жакында бир маалымат алдык. Ошол репрессия болгон учурдагы Төрөкул Айтматовдун туугандары Ташкентке окууга жиберип, Төрөкул Айтматовду жибериш үчүн жана кийим тигүү зингир деген машинени сатып, анан каражат кылып ошо Төрөкул Айтматов Ташкентке жибериптир десеңер. Анан ошол кийин ошо зингирди кайра сатып алып, ошол эки зингир таласта да сыкпор бар экен. Кандай тарых, бул бир жерде складта, сарайда жатат. Ошону биз алып келип бергиле деп суранып атабыз. Ошол болуп калса, силер каарлашып тургула, кошо келип чагылдыралы. Ошол экиндей нерселер биз тарых. Ошентип анан баягы биринчи жетекчилер эмес, силер айткандай жана 20 миңдин дагы кээ бир урпактарын эстетип аларга. Ошол эле үйүндө азыр сарайда жаткан бир нерселерин алар жогол электе, же урдап кете электе бияка алып келип кой. Бул жерден чагылдырып элдерге көрсөтөлүк, сабак кылалык, тарыхын айтып берелик деген
астыда ушундай жумуштар бар да. Анан сиз жогоруда дагы айтып өттүңүз да, ошол жаштар ушул тарыхты изилдеп, кандай десем, баягы өткөндөрдү эскермейин, тирүүлөрдүн иши алга жылбайт деп коет го. Тарыхты эскерип, алардын ким экенин билүү менен биз аларга тарыхый жактан баа беребиз дедик да. Анан ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү же болбосо жаштар бул окуядан кандай сабак алышы керек? Мен айтып атпайм, мен бийлик өкүлдөрү боуреки алар эми түшүнөт го, эми түшүнүш керек. Эми элдерге айтышыбыз керек. Тилекке каршы бийликтер 30 жылдан бери бийликке күрөшүп атып эле мындай нерселерге кичине көңүл бурулбай калды деп ойлоймун да. Жаштарга мен айтат элем, мисалы мен былтыртан билесиңер, Путин мына Украина менен жанагы согуш башталгандан бери азыр Россияда 1-класстардан баштап тарых сабагын бере баштады. 1-класстан баштап. Азыр Кыргызстандардын университеттерин сурасаңар, эмнегедир тарых сабактарын кыскартып атат. Мына бул агартуу министрлигине суроо да. Эмне Кыргызстандын студенттери өзүнүн тарыхын аябай жакшы билип калды. Азыр ошол эме жайын сөздү козгой кеттиңиз да, ошол университет же болбосо билим берүү жайларындачы. Мисалы, мен кички кезимде эсимде, баягы адабият китептеринен же болбосо тарыхтан окуганда мындай баягы кулакка тартып же болбосо басмачылар деген түшүнүктөр болгон да, ошол тарых китептеринде элечи. Бирок бир чети ойлоп көрсөң, ошол басмачылар дегени же кулакка тартылган дегендердин бардыгы ошол кезде эл үчүн, жер үчүн күйгөн же болбосо баягы өз оюн эркин айткан, эркиндикти каалаган, эркиндикти самаган адамдар экенин мен азыр түшүнүп отурам да. Азыркы учурда ошол тарых китептеринде же болбосо адабий китептерде ошол репрессиянын курмандыктары же деги эле ошол жана эл душманы же болбосо кулакка тартылган адамдар азыр кандай сыпатталат? Негизи адабиятта, тарыхта, биздин мектепте, китепте абал кандай ушул жаатта? Эми бул жерге мисалы басмачтын баары тең эле баатыр деп мен айткандан алысмын. Эмне дегенде ошол эле Коопсуздук комитеттин архивинде басмачылыкты азыр кээ бирөөлөр баягы өзүнүн жерин коргогон деген негиз бар, туура. Бирок анын арасында киши өлтүргөндөр да болгон. Ошол эле жаңы кийилген бийликтин өкүлчүлүгүн, ошол эле чек арачыларды, ошол эле милиционерлерди өлтүрүп колуна кан болгондор дагы бар да. Алар пока репрессияга боло элек, реабилитация боло элек, актоо элек, көрдүңөрбү? Актоо боло элек ошондойлорго. Ошон үчүн буларга мындай кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Да, алардын арасында адашкандар көп болду, өзүнүн жерине баягы күрөшкөндөр болду. Бирок арасында ушул шекил өзүнүн эле элин барып тоноп, малдарын урдап, ошол эле өзүнүн эле мына Уркуя Салиева деген башкарма биринчи аял башкарма ушу как раз жана колхоз уюштурган, аны мыкачылып өлтүрүп салды. Эми ошондойлор болгон да. Ошон үчүн кылдаттык менен кылыш керек да, жасаш керек. Баарын тең 100% баатыр, же болбосо баарын тең 100% душман дегенде болбойт. Ошон үчүн ар бир инсандын өзүнүн жанагы болгон документальный эмелерин жакшы кылдаттык менен баягы караш керек да, таразалаш керек. Ошон үчүн мен дагы ойлойт элем, азыр тарыхчылар бар, көп тарыхчылар, бирок басмачтын баары тең баатыр деп арасында болгондур. Бирок мисалы кээ бирөөлөр мыкачылык менен, мисалы биздин чоң аталарыбыз деле ошо басмачылыктар менен күрөшүп совет бийлигин койгон, алардын азыр көчөдө наамдары турат, алардын эстеликтери турат. Анда эмесе бул баатыр, басмач баатыр болсо, бул анда душманбы же бул кылмышкерби анда, көрдүңөрбү? Бул кылдык эме чоң эме менен кылыш керек да. Бул тарых, муну сыйлаш керек тарыхты. Кээ бирөөлөр тарых биз келдик деп эле көчөңкүнүн баарын тең жаманды, просто кылдаттык менен мындай объективдүү баа бериш керек да. Аны ушул жана сиз жогоруда Украинадагы согушту дагы эскерип кетпеңизби? Ошол Россиянын Украинага кол салгандан кийин жалпы Борбор Азия өлкөлөрүндө
баягы деколонизация маселеси мындай дагы курчураак талкууланып баштады да. Анан кайсы бир деңгээлде ошол репрессиянын курмандыктарын ачыктоо, буга чейинки болгон тарыхты кайрадан анализдеп кароо, талдоо, ошол кыргыз улутунун өзөгүнө кайтууга эң негизги бир себеби же болбосо дагы бир баскычы болуп эсептелет деп түшүнөм да. Анан ошол кыргыз улуту өзүнүн өзөгүнө кайтыш үчүн баягы деколонизация маселесинде сиз кандай ойдосуз? Ошол кандай дагы кадамдарды кылыш керек? Менимче жана маектешип атып, бул темага кээ бир жерден бир топ токтолуп кеттик. Эң биринчи очередь өзүбүздүн тарыхыбызды билиш керек, сыйлаш керек, туура баа бериш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бүт деңгээлде, мынакей мамлекеттик деңгээлде, ошол эле университеттин деңгээлинде, мектептин деңгээлине ушундай жерлерге көңүл буруп, келип, угуп, сыйлаш керек да. Мисалы, мына сентябрда, Кудай буйрса көрөсүңөр, окуу жылы башталганда мектепчилер уже 2-3 жылдан бери аябай биз активдүү келтирип атабыз. Кээ бирөөлөр билбей ойноп жүрүшөт. Анан айткандан кийин кадимкидей уже мындай ойлонуп калышат да. Значит, биз ойлойбуз ушул бир жерде бир жакшы сабак болду, булар сабак алды депчи. Өзүнүн тарыхын сыйлап билиш керек да. Билиш керек. Ошон үчүн ошондон туура баа берилгенден кийин анан силер айткандай эртеңки Кыргызстандын келечегин анан ошондо ошол адамдар кура баштайт да, баягы. Ойлонуп калгандар, ойноп кеткендер, конечно, алар Америкага кеткенге аракет кылышат. Сиз жогоруда дагы ошол алдыдагы пландарыңыз тууралуу бир аз токтолуп кеттиңиз да. Анан жалпы эле ошол ата бейиттеги азыркы абал тууралуу же болбосо ошол бийлик азыркы учурда кандай, мисалы буга чейин айттыңыз го, ачылгандан кийин дээрлик 10 жылдан кийин музей ачылды, андан кийин болсо дагы эле каражат бөлмөй дагы эле турат депчи. Анан азыркы бийликтин ошол ата бейитке кылган балким колдоосун же болбосо ошол алдыда сиздер кыла турчу дагы жанагы республикалык деңгээлде масштабдуу бир иш-чараларды өткөрөлү деп атпайсыздарбы? Ошол именно неме боюнча, саясий репрессиянын курмандыктары боюнча. Дагы башка жаатта кандай? Мен ойлойм, азыркы бийликтин түшүнүгү бар, колдоосу болот. Мына жана өзүңөр көрүп атасыңар, бир жерде 16-жылдын мемориалы турат, Айтматовдун эстелиги турат, мынакей саясий репрессиянын алды жакта апрель революциясынын. Бул жерге чоң тарыхый мындай илимий экспонаттарды уже койгонго бир муктаждык бар да. Азыр ушул эки жерде чоң мемориальный комплекс кура турган проектisi бар. Мына азыр мына кире бериш жерде бир 2-3 гектар жерге, ошол эки жерге мына Кудай буйрса ошол эки чоң курулуш башталса, ошол эки экспонаттардын баарын жаңыртып, мынакей жаңы коюп, жана классический жакшы музей кылып, 16-жылы мына мемориал эле турат, экспонаттар жок, туурабы? Ошол эки жерде мисалы ата бейит Кыргызстандын тарыхтын изилдөөнүн өзүнчө бир борбору кылып, бул жерде аз бүгүнкү күнү мынакей штат аябай аз, кичинекей. Практически мынакей жумушчулар, анан бул 2-3 экскурсовод бул жерге илимий бөлүм ачып, боорекилерди илимий жагынан изилдеп, ошондой чоң жумуштарды астыга пландаштырып атабыз. Мен ойлойм, колдоо болот, Кудай буйрса деп көрөбүз. Ошол жалпы ошол биз бүгүн ошол саясий репрессиянын курмандыктары, ата бейиттин Кыргызстандын же болбосо КМШ өлкөлөрүндөгү тарыхы тууралуу, сиздин илимий эмгектериңиз тууралуу сөз кылдык. Кенен маалымат берип, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ошол сиздин ошол ата бейит мемориалдык комплексине жетекчи болуп дайындалганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алдыда сиздин ошол ар бир көксөгөн максатыңыздар, пландарыңыздар ишке ашсын деген терең тилектебиз. Урматтуу клубдун көрүүчүлөрү, бүгүн биз ата бейит комплексине жетекчи болуп дайындалган Болот Абдрахманов менен маек курдук. Сиздерге бүгүнкү маек аябай пайдалуу болду деген ниеттебиз. Анда эмесе кийинки дагы берүүлөрдөн амандашкыча саламатта туруңуздар.